vargan депутаттар düşünüş gerek. Birek'e karşı 120 депутаттın aşıp varsa 10'ga jakına düşünüyor konstitutsiyаны 110'u düşünbey. Bugün sırasam da düşünbey. Familiyasında tuğra жазалбай kaldı. Oy jigitler. Bilimdikler. Tarsıldatpay turupturlar biraz. Suranıç, jigitler. Tarsıldatpay turupturlar biraz. Dayardık kaptı eken gördük. Biraz toktop turgular. Mına ошол konstitutsiyada жазылган көптөгөн алешемдиктерди биз ордунан келтиришибиз керек. 2010-жылы сүйлөгөн сөзүм эсиңиздерде болсо, улуу муундун эсинде болсо керек. Баягы бош жалабаттын оту өчө элек мезгилде. Курсан Асановдун кыйкырып аткан үнү токтой элек мезгилде. Ал кезде полковник эди. Референдум өткөргөн референдуму бұл Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп чыктым эле. Ошондо кээ бир азаматтар чыккан. Ушул конституцияны кабыл алмайынча өлкөбүз алдына жылбайт деп. Кээ бир азаматтар мени жамандаган, сындаган, көгөрүп жалгыз калдыңыз. Калган баары бизге макул болду деп. Эсиңиздерде барбы? Көгөрүп мени жалгыз калдыңыз деген. Быйыл 10 жылдан кийин Мадумаровдун айткан сөздөрүн тар экен, туура экен деп менин сөзүмдү жаттап алып азыр. Темирдей тартып керек деп. Ой атаңдар. Мына темирдей тартып керек. Конституцияга өзгөртүү киргизишибиз керек экен дейт. Парламентти азайтышыбыз керек экен дейт. Президенттик башкарууга өтүшүбүз керек экен деп. Бүтүн Мадумаровдун айтып жүргөндөрүн жаттап алып, мен өзүмдүн алдымда жүрүп айтышып атам. Ошон үчүн ак менен караны тандоо сиздердин колуңуздарда. Шайлоо деген бул шайлоо эмес, тандоо деген сөз бул. Тандаңыздар. Өзүңүздөр билиңиздер. Баягы эле акча менен, баягы эле баягылардын артынан кете беребизби? Же биз өзүбүздүн каалоо тилегибиз менен, өзүбүздүн жол менен барабызбы? Мына ушуну сиздер тандаңыздар. Мына көчөдөн көрүп атам мен. Бүтүн көчөлөрдүн баарында билбордтор илиниптир, мыкты-мыкты сүрөттөрдү чыгарыптыр. Ушул кезге чейин көрбөдүм эле. Ушул ноокатка келип биринчи жолу көрүп атам. Биздин сүрөттөрдү да чыгарып коюпсуздар. Жарашабы экен? Бирок, я. Мына ушуну, ушул сурап, атайын сиздер дагы барсыздарбы? Эмне үчүн сиздердин сүрөтүңүздөр жок? Сиздерди шайлоого катышпай атат го деген суроолор көбөйүп кетти. Кээ бир партиялар келип сүйүнчүлөп аттыр. Бүтүн Кыргызстан кирбей калды, бүтүн Кыргызстан деп жүргөндөр бизге өткүлө дегендер. Биздин тилектештер экен ошолор. Биз барбыз. Кудайга шүгүр. Элдин күчтүү каалоосу менен, сиздердин бекем турганыңыздар менен 9-сентябрда биз соттон биздин партиянын ак экендигин далилдеп, бул биздин партиянын жеңиши болгон жок, бүтүндөй Кыргызстандын жеңиши, Кыргызстандын элинин жеңиши болду. Ошого туруктуулук менен туруп берген сиздер. Бул жеңиш сиздердики болду. Урматтуу агалар, биз кандай курам менен баратабыз? Кээ бир партиялар айтып аттыр, мен уккан жок, угууга мүмкүнчүлүгүм да жок, убактым да жок. Жалаң аксакалдар баратат деп биздин партия. Биздин биринчи ондукта эле жашы 30-га чыкпаган 3 инсаныбыз бар. Биринчи ондукта жаштар квотасынан кеткен 4 талапкерибиз бар. 2 кыз, 2 жигит. Эң улуу деген кызыбыз 33 жашта. Айгүл Сатарова деген Лейлек районунан кандидат болуп баратат депутаттыкка. Андан кийинки бараткан кызыбыз Оразайым Нарматова деген Россиядан чыгып жүрөт. Москвадан чыгып жүрөт. Билесиздерби? Мына ошол сыртта жүргөн мекендештердин укугун коргойбуз деп жүргөн ошол бир жигит менен бир кыз бар. Бул Оразайым Нарматова, Мирлан Ураимов. Экөө тең биздин партиядан баратышат. Талапкер болуп. Андан кийин мына атасынын уулу деп, ата уулу деп түз жүргөн, атасынын атын уят кылбай, кирдетпей, чаңдатпай, туу көтөрүп жүргөн ата уулу деп Исхак Саматович Масалиев барады. Андан кийин элдик генералды, элдик атка конгон, мына бардык тополоңдордун башында турган, тополоңдорду чыгарган эмес, тополоңдорду жоюудагы иштердин башында турган. Чегара болобу, Ош окуясы болобу,
Кой таш окуясы болобу, кайсы жерде болбосо, ошол башы көрүнүп, бизде көптөгөн офицерлерибиз бар, бирок алар паркетный деп коебуз биз. Паркетте басканды гана билет. Элдик генерал деген атка конгон Курсан Асанов деген азаматыбыз. Эгер ушул жигит барып, жоопкерчиликти мойнуна алып, тобокелге салып, өз өмүрүн тобокелге салып, карьерасын тобокелге салып, кирип Алмаз Атамбаев ошол жерден алып чыкпаса, окуя кандай жакынан кетишини Аллах гана билет. Не деген күчтөр топтолгон? Бул жактан 3000ге жакын күч, ал жактан дагы өзүнө жараша күчтөр топтолгон. Экөө кагылышып кетсе, ким токтотот эле, анын жоопкерчилигин ким алат эле, жандар кыйылса, алардын жанын ким кайтарып берет? Мына ошол өзүнүн бардык өмүрүн дагы, ишин дагы тобокелге салып, ошол жерден чыгарып келген биздин ошол Курсан Асанов деген азаматыбыз. Биздин Ноокат районунан көп жылдардан бери ошол элге кызмат кылып, бирок өзү көп чыкпаган, көп сүйлөбөгөн. Азыр эле ушу столго отурганда Курсан сүйлөп турду аны. Мына ошондон дагы кичине элдин кызматында жүргөн азыркы жогорку кеңештин депутаты Зияш Жамалдинов деген азамат. Бизде мына жерге келгенде айттым, Абидин Темировду көрүп, бизден дагы сүрөт чыгып калып турга деп. Азыр айтып атпайбы, биздин санаалаштар, пикирлештер, биз үчүн күйгөндөр ушуларды чыгарып, ушундай салым кошуп атат деп. Мына ушундай азаматтар Араван районунда дагы элестетип көрүңүздөр. Араван району менен Базар Боргон районунда мага Рахман Разыков айтып атат телефон чалып. Адеке дейт, Кыргызстанда нак төңкөрүш болуптур дейт. Эмне болуп кетти деп. Десем, Базар Боргон районунда биздин тизмеде жок, жөнөкөй эле бизге күйарман киши дейт. Элдик демилге көтөрүп, эл акча топтоп, өздөрү штаб ачып, өздөрү чуркап, өздөрү иштеп атыптыр бүтүн Кыргызстанга. Бизге тийип кетсин деп суранып атат, Бишкекке карай жолдо деп. Мен ушунчалык ушул жашка келдим дейт, ал киши 65ке чыкты. Ушул жашка келип мындайды көргөн эмесмин дейт. Демек биздин элибиз оңолуптур. Кудай буйурса, быйыл Кыргызстан жаңылануу жылы болот экен деп телефон чалып, өз токтон албай ыйлагысы келип атат. Мына ошондой азаматтарыбыздын бири, мына Абидин Темировду көпчүлүк айтат, обончу дейт, аткаруучу дейт, ырчы дейт, артист дейт. Эң негизгиси инсан, таза инсан. Мына ушундай авторитетке жетишип, кадыр-баркка, атак-даңкка ээ болуп, ушундай түптүз бойдон калыш бул өтө оор. Бул Ноокаттан жалаң ушундайлар чыгабы? Зияш мырза кандай болсо, Абидин мырза да ошондой да. 1000 кырдуу бир сырдуу. 4 саат олтурсаң 4 ооз сөз таба албайсың, айта албайсың дагы. Кырлары кайдан чыгат, музыкалары кайдан чыгат, эргүү кайдан келет, белгисиз. Бул киши ырчы эле эмес. Мен жакында Адахан аке дейт, мен ырчы катарында эмес, башка тарабымдагы бар, бир көрүп келбейсизби деген сунуш айтты. Макул болуп барсам, Бишкектен бир 20 чакырымдай жерде ташталып кеткен эски Баягы Илимдер Академиясынын же Айыл чарба институтунун бир жери бар экен. Ошол жерди алышып, күнөскана куруптур. Экологиялык күнөскана. Анан помидор менен бадырың өстүрөт экен. Мен кирип көрүп, мен таң бердим. Экологиялык таза, малдын кыгынан эч кандай дары-дармек аралаштырбастан тамчылатма ыкмасы менен экологиялык ошондой күнөскананы куруптур. Түшүмүң канча болду десем, аябай көп түшүм алыптыр. Биринчи түшүм. Анан бадырыңдарды отургузуп койгон экен. Булар канча күндө бышат десем, 30 күндө дедимби? 40 күндө дедим. Бадырым. 45 күндө бышат экен. Мен айттым ошондо, Кудай буйурса, шайлоо бүткөндө келип ушул жерден жаңы түшүмдөн ооз жеткенбиз деп. Түшүм мол болсун деп. Чыгашасында, кирешесинде эсептей коюп, азыр жолдо келатып Исхак Абсаматовичке айтсам айтып атпайбы? Эсең туура эмес. Моомда кылып чыгашасы мынча болот, кирешеси момунча болот. Чарбаны билген кишиден сурабайсыңбы деп, бул чарба келиши деп. Себеп Бишкектин чекесинде кичинекей чарбасы бар. Жыл сайын ошондой болуп, балык өстүрөт, уй багат. Мындайча айтканда, кетмен чаап, кулпуна эгип,
күн сайын колпунайды тапшырып, ошонун акчасы менен жашап аткан жигит. Эмгек маңдай тери менен дегендей да. Ошол сыяктуу биздин Абидин мырза дагы күнөскананы тургузуптур, жакшы иштерди баштаптыр. Помидорлорун көрүп суктандым, аябай керемет деңгээлге жеткириптир. Кудай буйурса, бул киши жалгыз эле ырчы болгончу эмес, Кыргызстандагы айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү өзүнүн көз карашы бар. Чарбагер, сырттан акча тартып келген, ошол акчаны өзүнүн чөнтөгүнөн акча кошуп өстүрүп аткан, өндүрүп аткан азамат ишкер жигитибиз болуп калыптыр Абидин мырзага. Мен ыраазы болдум. Ана мынау бел айылынан бизде Алишер Абдувалиев деген жаш жигитибиз бар. Керемет жигит, азамат жигит. Аны биз Бишкекте таштап келдик. Ушул Ноокат районунан бүтүн Кыргызстандан талап кел. Эмнеге Бишкекте таштап келдим мен аны? Мен штабтан кеткенде бир ишенимдүү киши калыш керек экен ошол жерде. Кагазды туура жазган, орусча жазалган, кыргызча жазалган. Ошол белден өскөн бала орусчаны кайдан үйрөнүп алды билбей, ошондой так тунук жазганды кайдан үйрөндү билбей, Ноокаттан ушундай таланттуулар көп чыгат. Ал дагы биздин талапкерибиз. Ал жигит азыр штабта иштеп атат. Бүт кагаз иштерин ошол киши жүргүзөт. Ошол жигит жүргүзөт. Андан кийин баягы о ичинде 4 азаматыбыз бар деген мына 30га чыга элек жигитибиз Швейцариядан окуп келиптир. Кара Суу районунан талапкер болуп баратат. Мына ошол Пурсан агасын жетелеп алып, Пурсан агасы менен Рахман агасын устат катары тутуп, мен силер жүргөн жерде жүрөйүн, силер сүйлөшкөндөй болуп сүйлөгөндү үйрөнөйүн, элге кызмат кылайын деп жүргөн жигитибиз Нол Медербек деген жигит. Кара Суу районунан талапкер. Швейцарияда окуп келиптир, бир канча тилдерди билет экен. Азыр мына санариптештирүү, жаңы технология, IT технология деген тармакта мамлекеттик ишканада иштеп келаткан азаматыбыз. Келечектен көп нерсени үмүттөндүргөн азамат жигит ушул Медербек. А мына жигитти кел, таанып калдыңыздар болсо керек. 3 күн каттуу звезда болду бул. Жылдыз болду. Ким? Баягы биз Бишкек шаардык сотунда соттошуп аткан мезгилде ушундай кылкылдаган эл келип турган кезде миңдеген адамдар келип, же суу ичпей, же чай ичпей, тамак ичпей турган, ошол жерде соттон адилеттүүлүктү талап кылып турушкан мезгилдерде баардык элди ошол жерден алып барып аткан, башкарып аткан биздин Чоңалай районунан талапкерибиз. Ким аты? Билет экенсиңер мына. Мына көрдүңбү? Мен бир кыймыл аракет жасасам элге тааныласың деген. Турсунбай Шарапов деген азамат. Бул дагы жаш жигит. Чоңалайдан бизден талапкер. Мындайча айтканда биздин арабызда бир дагы бизнесмен, банкир, же улакчы, же базарчы жок. Бүтүн өз эмгеги менен келаткан, өз таланты менен келаткан азаматтар. Суроолор келип баштады, бирок могу талапкерлерге кыска-кыска сөздү беребиз, андан кийин аягында жооп берем, уруксат берсеңиздер. Аксакалдаштырып баштай берели. Биринчи сөздү Исхак Абсаматович Масалиевке беребиз. Рахмат. Урматтуу туугандар, артыңарда турган имаратты 6-7 жылдан бери бүтө албай атасыңар. Бакча куруп атат окшойсуңар, а? Аябай чоң курулуш болуп атат го, ошондо деле бир топ партиялар келип курулуш болот, бүтөт деп убада берген болчу. Мейли курулуш болсун. Соода болсун, тиричилик болсун. Бирок мамлекет качан мамлекет болот? Качан бакчаны кура баштаганда, качан мектепти кура баштаганда, качан больницаны кеңейткенде, качан окуу жайлары бекер болгондо, ошондо өнүккөн мамлекет болот. Качан бизге, талапкерлерге пенсияны кичинекей төлөй албай, ала албай жүрөм деген суроолор токтогондо, ошондо мамлекет өнүккөн болот. Качан биздин эжекелерибиз бизди директор школ заставить этип атат, паспортты тапшыргыла, тизмени алгыла, баргыла, добуш бергиле бийликтин партиясына. Мына интернетте жүрөт, бир эжекебиз айтып атат. Эми биз өкмөттүн адамыбыз, биз өкмөттөн айлык алып атабыз, биз бечарабыз депчи. Мен салык кызматынын башчысы болгом. Эч ким өзүнүн чөнтөгүнөн ал айлыкты сиздерге бербейт. Биздин балдарыбыз, биз баарыбыз тең төлөнгөн салыктан топтолгон акчадан өкмөт сиздерге айлык бериш милдеттүү. Анын үчүн рахмат деп айтпашыбыз керек. Биз бир гана суроо беришибиз.
Emne mınça az dep suro beriş керек. Başka suro bolmuş керек. Aylanandır ne oldu? Şunda жылда bir жолы кыймыл кылып коет, анан кийин дагы 5 жылдан кийин келет. Биз урматтуу туугандар, жерлештер, шайлоочулар 4-октябрда баарыбыз тең барып 16 партиянын ичинен бирөөнүн тандашыбыз керек. Ар бир адам жеке өзүнүн чечими менен чыгарат. Бирок бир нерсе мен сурап атарым. Ар кандай сунуштар болот, ар кандай аракеттер болот. Эгерде биз адаттагыдай ошол аракеттерге моюн берип, акчага же башка же кысымга моюн берип, дош берсек, анда сиздер утузасыңар. Дагы 5 жылга азыркы чимкилик депутаттардын ашыга алсаңыздар. Бул өзүңөрдүн колуңарда. Мына азыр ноокатка кечээ кетип баратсак, жолдун боюнда мына поворотто бир магазин бар экен да. Мен канча жүрөм бу жерде жолдо. Бир жылда мен көргөнмүн. Биз Халга Кыргызстан партиясынын колдойбуз деген плакат турат. Бираз убакыт өткөндөн кийин биз Ак Жол партиясынын колдойбуз деген плакат болгон. Дагы бир убакыт өткөндөн кийин биз СДПК партиясынын штабыбыз деп жазып коет. Мына азыр биз Биримдик партиясынын штабы болуп калды. Билбейм ал. Чын эле жүрөктөн адам ушундай партиядан партияга секире жемне болгонбу, же балким күн тийбесин деп көрөкө кылып койгонбу? Бирок ал жакшы эмес да. Адам туруктуу болуш керек. Анан азыр сиздердин алдыңыздарга келген талапкерлер, анын арасында мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчисимин. Биздин партия өзү катыша албай калды бул шайлоого. Ар кандай себепке байланыштуу. Бирок Адакан Кимсабаев сунушта биздерге экөөбүздүн программабыз бир, максатыбыз бир, кылган аракетибиз окшош. Келиңиз чогуу барабыз дегенде, мен өзүмдүн партиядан уруксат сурап, ушул партиянын тизмесине макулдук бердим. Ар кандай сасык сөз болуп атат, партияга өттү, мен партиядан чыккан эмесмин. Андай талаптарды мага койгон жок. Коммунистке каршылыгым жок. Коммунисттер жеткен жетиштикке биз азыр жетишибиз керек деген аракет болуп атат да. Бул урандарды ошол эле бир мандаттуу шайлоо округ боюнча биз колдойбуз. Көптөгөн бүтүн Кыргызстан айтылган ой идеяларды биз көмөктөшүбүз. Ошондуктан биз коммунисттер бүтүн Кыргызстан партиясы бүгүн жалгыз гана элдик партия деп эсептейбиз. Сиздерди чакырабыз. 4-октябрда келип туруп дош бериңиздер. Колдоп бериңиздер партияны. Бизге колдоо керек болот атат командага. Эгер сиздер колдосоңуздар, сиздер колдоо көрсөтсөңүздөр, анда Кыргызстанда жаңылык болот. Биз ишенебиз. Мына 2 күндөн бери биз электен баштап ноокатка жеттик. Күндөн күнгө адам саны көбөйүп атат. Көбөйсүн. Эң негизги ушул колдоо, собранияларда чогулуштагы колдоо 4-октябрда календарь үстүнө чыксын, бюллетенге түшсүн. Сиздерди номер 8 саясий партия, бюллетендеги номер 8 бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесине колдоп бериңиздер деп сурадым. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу ноокаттуу туугандар. Жакын арада, башкача айтканда 4-октябрда бул тандоо, бул элдик тандоо. Бул күнү бир гана бүтүн Кыргызстан партиясы эмес, жалпы кыргызстандыктардын тагдыры чечиле турган күн. Бул күнү арам менен адалдын, ак менен каранын, абийир менен акчанын таймашы жүргөн күн. Ошол күнү биз сиздерден суранып кетебиз. Урматтуу ноокаттуу туугандар, жүрөгүңүздөр менен, абийир ар намысыңыздар менен барып бүтүн Кыргызстанга добуш бериңиздер. Мен толук ишенем, жараткан колдоп, буйруса биз көпчүлүк болуп барган болсо, биринчи орунду алган болсо,
Biz sizlerge ayta albayбыз. Zavod, fabrika, moğondoylарды kuralım, jolumlu toğuzdu. Biz aytabыз. Birinçiden, jemkorlordu, uğrulardı, kontrabandistlerdi öz joluna jata turgan jerini körgөtüp koyabız. Başka mamleketten tıyın surap jaldırabastан biz kömüşkö ekonomikаны, kembaylıklarını, elдің kızıkçılarına жұмсап, jemkorlordu, uğrulardı kusturup, andan düşkön akçanın negizinde zavodдағы, fabrikaдағы, mektepдағы, jollarдағы kurulады. Negizgisi, azırkı uçurda elge ne gerek? Elge adiletlülük, çındık, ümit gerek. Bütün Kırgızstan partiyası elge ümitti da, çındıktı dağı aytkı oğazağızdı biz atkarıp öz sözde bir gana jogorken çıkargandan keyin aytpastан kандай gana biyilik bolbosун aytıp atkartalabız. Köpçülük bolup barıp buyursa sizlerдің koldoğuңar menen biz aytkan vaatlardı öz oğazında atkarabız. Bar bolуңуздар, aman bolуңуздар. Rahmat. Ziyaş Mırza menen Abidin Mırza'nın giyin uğasıdır. Kanday deysizler, hazır hukukumuzlar geliyor da. Ya, suru ayabay koyup ketpardı. Biz aytam, Kursam Mırzaga ruhsat bereli, erten biz tangı joluguşuğuz boşlarında başlayız. Bul jigit ошол жактагы бардык үйүштөрүү иштерин жетектеп жүрөт, ruhsat бериңиздер, э? Bir bata verip koyuңuzдар, жолдошу кызыр болсун. Daim dilegen dileklerini oy maksatlarına yetişke janatlar olsun dep. Rahmat. Abidin Mırza'nın hazır uğaçsızlar mı, giyin uğaçsızlar mı? Giyin. Anda sorularga birinci bundan başlayın. Birinci geldi özü dağı, oşul soruğunun beresin dağı, anan giyin kete veresin dese gerek. Bu soru biz daim erçip yürüt. Жақсы сұрау. Қымбат сұрауларда. Мындай дейді. Сіз депутат болдыңыз дейді, төраға болдыңыз. Ошонда неме иш кылдыңыз? Қандай жазылса ошондой окудум. Мадумаровдун эмне иш кылганын билиш үчүн окуш керек. Окуш керек, бир нерсени түшүнүш керек. Мыйзамды оку деп айтпайм. Жөн эле жаңылыктарды окуп коюш керек. Мадумаровдун 2005 жылы ар бир 1-класстан 4-класска чейинки балага ысык тамак менен камсыз кылышыбыз керек деп ишке ашырган нерсесин Путин 15 жылдан кийин быйыл ашырып атат. Бул Мадумаровдун иши эмес, Исхак Разаковдун идеясы болгон, 58 жылы чыгарган. Ошуну өзүнчө бир республикада коммунизм курайын деп атасым деп а кишини кызматтан алган. Мадумаров ошол бекер тамак бериш дегенди ишке ашырып койду кыска мезгилдин ичинде. 10 ай премьер-министрдин орун басары, вице-премьер болуп иштедим, 10 айда ушуну ишке ашырдык биз. Мадумаров 10 жыл Жогорку Кеңештик комитеттин төрагасы болуп иштеди. Муну неме кылдыңыз деген жигит же кызбы билбейм, чоң атаң менен чоң энеңден сурасаң айтып берет. Başta pensiyabızdı, ötük menen, pufayka menen, köynök menen, çay menen, peçenya menen berет эле. Biz Madumarov бар экен, pul menen alıp kaldık деп айтып берет. Мына жерде отурган эжелерибиz, жеңелерибиz жети бала төрөп, көкүрөгүнө орден тагынып, баатыр эне болуп отурушат. Ошон үчүн жарыкка, электр энергиясына 50% гана төлөп атат, пенсияга эрте чыгып атат. Мына ошолордун бардыгын жасаган ошол Мадумаровдун мыйзамы менен чыгып атат. Ноокат биздин ушунчалык дыйканчылыкка бай элбиз, дыйканчылыкты жакшы көрөбүз. Мадумаровдун мыйзамы чыкканга чейин мына жерде абаларым отурат. Унут элек болсоңуздар керек. 1 гектар жериңер болсо, суусуна, жолуна, подоходный налог деп, НДС деп, соцфонд деп, пенсиялык фонд деп, жолдун салыгы деп, бир дыйкандын башында 12 салык бар беле? Бар беле? Ушуну эми моон тагып алып эле унчукпай отуруп айттыла да силер дагы. Бар беле? Азыр канча салыктын канча түрү бар? Бир түрү бар.
Al соцфондқа төлейсіз, жердің ғана салығы бар. Бұл дағы неме қылдыңыз дегенге жооп Мадумаров ошол законды жазды. Депутат улак тартпайт. Депутат жол салбайт. Депутат арақ бербейт, акча бербейт. Депутат топ чаптырбайт. Депутат сайылда күрөштүрбөйт. Депутат башы менен иштейт дагы, калем менен мыйзам жазат. Эгер баш иштеп, калем иштей албаса, сайылга келип күрөш берет. Чагал төгөт көчөгө. Асфальт басат жолуңарга. Жаңы келген келиндей болуп кызмат кылып берет 3 күн. Келиндер ошондой го. Келгенде жүрөгүң эзилип аяп кетесиң, ушунда бир бечаранын кызы деп. 1 жылдан кийин айланайын сени кандай аял тууду экен дейсиң. Депутаттар ошондой болот. Шайлоого келгенде ошондой келиндей кызмат кылат. Шайлоо бүткөндөн кийин көрө берипсиз да. Мен мактанам, мен сыймыктанам. Кыргызстанда 5 эң көп мыйзам жазган депутат болсо, 5-тин эмес 3-тин ичинде Мадумаров бар. Мына ушул эмгегим менен. А эгерде ушу неме кылдыңыз деген кишиге же 100 грамм куюп берген болгонумда, же 200 сом чөнтөгүнө салып койгонумда, өлгөнчө айтат эле. Шу жигит азамат да. Juda kıynalıp turganında başını жазып бергенде деп. Biz ilim menen жүрөбүз. Biz Allah'tın жолундагы insanбыз. Biz Allah'ka жаккан гана иштерди жасайбыз. Keçege virüs болгондо дейт. Virüs жок дедиңиz. Sizge işenip kança adam öldü deyit. $3000 so'mдук даңгал суроо экен. Аман эле болайлы. Эгерде Мадумаровдун айткан сөзүнө эле ишенип калган болсоңор, 20 жылдан бери тилим кургап атат, тамагым бүтүп атат, арамдыкка барба деп. Барып атасың го. Гыйбат кылба деп атам мен, гыйбат кылып атасың го. Бирөөнүн аксын жебе деп атам, жеп атасың го. Мен бүгүндөн баштап айтып коеюн, мага ишенип алгыла да ушундай добуш бергилечи. Алкымыңарды бузбагыла, напсыга алдырбагыла, шайтанга азгырылбагылачы. Уктуңарбы? Ишенесиңерби? Ушуга баргылачы. Мына жазган кишиге айтып коеюн. Аллах Таала ар бир пендени жаратканда, жүрөктү жаратып атканда канча жолу кагат, качан токтойт, эмне үчүн токтойт, лахфул махфуз деген тагдыр китебине жазып коет. Аны бир академигин бир сокконун кошуп бере албайт. Bir karakçı mıkaçın, bir sokmanın gemit albayı. Uyat bolat bunday sura berbegler, savatsız bolat bunday. Hurmatlı Alakan Kimsanbay, Diskagap Samatoviç, bizde konfederasiya, mamleketi boluğa dayardık var mı? Kim menen konfederasiya? Kim menen konfederasiya? Yok, kim menen konfederasiya? Konfederasiya kim menen boluşumuz gerek? Bunu o yerde ümidi taş kapsın uşlardı. Noqateli deyit. Noqateli degen jok. Kasiyetli Kırgızstandın eli var. Noqattın turgundары var. Noqat eli, özgön eli, Karasu eli, Aksı eli, Narın eli, Köl eli. Biz bir elbiz. Birimdik dep koyalım. Bulardı çirimdik dep koyalım. Bu çirikti koy. Noqat eli degen düşünük bolbayt bizde. Kanday deyizler? Uşlardın kiretleri taş kapsın dep aytam ben. Uşul moda bolup ketti. Balançı elip, tükünçü elip. Biz arkı dünyöge barganыбызda Allah Taala bizden sen noqattıksın mı? Sen kökbeldensin mi? Kökjardansın mı? Sen kadamjaydansın mı? Je batkendensin mi? Je noqattan, je narındansın mı? Dep surabay. Sen özböksün mü? Kırgızsın mı? Tajiksin mi? Dep surabay. Sen kimdin ümmetisin dep surayt. Biz bardığımızın жооп bereriz. Oşol mezgilde televizga uşunu nasip kılgan bolsun. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetimiz degen misal. Sen baysın mı, kedeysin mi? Birimdikten geldin mi, çirimdikten geldin mi, bütün Kırgızistan'dan geldin mi dep surabay.
senin ustavın partiyan kim dep surabайт, senin kitebin kim dep surайт. Kitebin kayсы dep surайт. Урматтуу аксакалдар, мына ушундай суроо берердин алдында аябай ойлонушубуз керек. Конфедерация деген башка мамлекеттердин баш кошкондугун конфедерация деп коет. Биз унитардык өлкөбүз. Bizde автономиялык округдар жок. Biz bütün Kırgız Respublikasыбыз. Биздин өлкөдө 100гө жакын улуттар бар. Ар бир улут биз үчүн байлык. Мейли өзбөгү, орусу, кариси болсун, уйгуру болсун, татары болсун, дунганы болсун. Аллах Таала бөлүнгөндөрдү өтө жек көрөт. Биз ар кандай кылып жараттык дейт, бөлүнүш үчүн эмес, бири-бириңерди таанып, бири-бириңерди сыйлаш үчүн дейт. Ошон үчүн мына сыяктуу ноокат эли деген сабатсыздыкты, көрпөндөрүктү алып салышыбыз керек. Ошол дагы биримдик экен аты. Каяктан биримдик болот? Ар бир жерде өзүнө элге бөлүп отурса. Оразматов Мухаммед Умар дейт. Атыңыз улуу аттардан экен. Мухаммед Умар депсиз, Мухаммед Умар дейт. Менин чоң атамдын аты экен. Менин неберемдин аты экен. Ошол конфедерация деген сөзгө эч качан бизди баргызбасын. Биз бүтүн бойдон калалы, бөлүнбөйбүз, жарылбайбыз. А эгер Россия менен же Казакстан, Өзбекстан менен десеңиздер, анда башка маселе. Ошону айтып атсаңыз керек, себеп дайым союздун мезгилин мен көп айтам. Эгерде конфедерация деген бир канча өлкөлөр биригип, бир мамлекетке түзүлөт. Мына Евросоюз сыяктуу. Бирок эгемендүүлүгүн жоготпойт. Германия өзүнчө өлкө, Франция, Италия, Испания, Англия гана чыгып кетти. Мына ошолордун баары башын бириктирип олтуруп, конфедерация эмес, Евросоюз деп Евросоюз кылышкан. Баштагы эле биздин союз. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, Грузия бүт бардыгыбыз бир өлкө болгонбуз. Союздук өлкө болгонбуз. Эгер ошондой жолго десеңиздер, аны карапайым калк чечет. Аны эч ким чечпейт. Аны үчүн референдум өтөт. Ошончо өлкөнүн эли өзү чечиш керек. Ким эмнени каалайт? Адахан Кимсанбаевич дейт, эгер грамоталык аалымыбыз Чубак ажы бар болсо, бүтүн Кыргызстанга болмок беле, айта аласызбы дейт. Жок, мен аны айта албайм, бирок Чубак ажы менен көп сүйлөшкөнбүз, көп сырдашпыз, көп маселелерди чогуу талкуулаганбыз. Эгерде саясатка кирсем, Адахан аке мен сиз менен болом деген сөзү хак. Анан биз менен болот эле, болбойт эле деп өтүп кеткен киши антип мынтип. Эми көзү жок деп мен кээ бир партияларга окшоп урду сокту кыла берсин болот, бирок мен Аллахтын алдында жооп беришим керек. Элбирбек Иманалиев агабыз сизди колдоп чыкканы чынбы дейт. Мени колдоп чыкканы чын эмес. Бул жигит менен биз чогуу бир партия менен барабыз деп чыкканбыз. Бул жигит менен 20 жаштан өткөн эле мезгилдерден бери тааныш болуп, көз пикирлеш, санаалаш болуп жүргөнбүз. Biz Moskvaga çeyin çoğu varıp, uşul bizdin sırtta жүргөндөр менен çoğu çoğuluşlarda ötkөрөбүz деп келгенбиz. Ömürü kıska ken. Ona birinci суроо берген kişiге айтам мен. Эгерде bir kişinin айткан сөзүнө ишенсе, Раматылык Чубак ажы, алганың дагы харам, бергениң дагы харам, алганың дагы тозоксун, бергениң дагы тозоксун деп какшап жүрүп өтүп кетти. Эмне үчүн ага ишенбейсиң? Менин бир сөзүмө ишенип алдыңар. Мына ошо киши канча жыл какшады? Кетти. Ассаламу алейкум дейт Адахан Кимсанбаевич. Бүтүн Кыргызстан партиясынын ар 5 жылда шайлоодон өтөт, бирок эсепке келгенде негедир добуш аз болуп калды деп атышат. Бизде чындык барбы дейт. Чындыкты каалайбызбы? Чындыкты орното турган сиздерсиздер. Менин укугум бар, менин добушума өзүм эмин деп турасыздарбы? Мына азыр жогору жакта Көк Жарда жыйын болду эле. Бир милициянын ардагери ушундай суроо берди. 90% сизди шайлайбыз, бирок байкоочуларыңыз жок, добушуңуздарды уурдап атат дейт. Уурдап аткан ким? Уурдап аткан могул партиялар. Аны уурдалды деп жазып берген ким? Менин эжекелерим менен агайларым. Эмне үчүн? Пул берип атат. Пулга сиздердин, менин
мамлекетибиздин келечегин сатып атат ошол агайлар менен эжекелер. Токтобойлу. Коррупция деген бул асмандан түшкөн жети баштуу ажалар эмес, коррупция арабызда. Аттестат жазып атасыңарбы жалгандан? Коррупция ошол. Каркара алмашылган, оны сатылган. Жеңил оору менен келсе бир козулуп оору экен деп коз алып атасыңарбы? Ошол коррупция. Никени кыйганы барганда дагы аксакалдарыбыз дадырак кишинин колуна барып калса өзүбүз барып, болбосо шакирттерди жиберип коюп атабызбы? Ошол дагы коррупция. Келиңиздер, өзүбүз таза бололу. Өзүбүз таза болуп, байкоочуларды күчөтөбүз. Мен Зияш мырзадан дагы, Абидин мырзадан дагы ушуну суранам. Байкоочуларды күчөткүлө. Күчөткүлө, баягы чычкан пайлаган мышыктай болуп турсун ошол күнү. Эч кимдин арам колун салдырбасын биздин бюллетендерге. Эл бизди колдоп келет, Аллахка 1000 жолу шүгүр. Эми ошол добушту сактап калыш жалгыз эле бүтүн Кыргызстандын маселеси эмес, жалпы элдин маселеси ошол. Өзүңүздөр дагы ошого ушар болуңуздар, бекем болуңуздар. Карап туруңуздар. Саламатсыздарбы, Шейх Чубак ажы, Аллах рахматуллах алейхи дейт. Тирүү болгондо сиз менен дагы ошол суроо болуптур. Азыркы учурдагы ипотекалык берилип жаткан үйлөргө көз карашыңыз кандай? Сиз ак үйгө барсаңыз, жөнөкөй жарандарга жеңилдетүү жолун карайсызбы дейт. Биз биринчи кезекте ыйманды ордуна коебуз иншалла. Мыйзам деп кыйкырып атабыз, экономика деп, инвестиция деп кыйкырып атабыз, булардын баары жалган. Эгерде ыйман болсо, ал жерге мыйзамдын деле кажети жок. Себеп, ыймандуу адам калп айтпайт. Ыймандуу адам бирөөнүн акысын жебейт. Ыймандуу адам бирөөгө залакасын тийгизбейт. Ыймандуу адам ушак айтпайт. Ыймандуу адам акыреттен коркот. Ыймандын мыйзамы эң күчтүү. Кыргыз конституциясынан 1000 эсе күчтүү болот. Конституцияны өзгөртсөң болот, шариятты өзгөртө албайсың. Биз ошол өлкөгө барышыбыз керек. Ошол көчөдө малың кирбей калган болсо, көчөдө коюң калып кеткен болсо, 2 күндөн кийин келип ошол жерден таап кете турган өлкөгө айланышыбыз керек. Ансыз биз өспөйбүз. Ансыз береке болбойт бизде. Биз Москвада барганыбызда сизди шайлаганбыз дейт. Бирок чынында жүзөгө чыкпады, таза шайлоо болгон жок дейт. Таза шайлоону өткөргөнгө эч ким кызыктар эмес, эгер өзүбүз талап кылбасак. Эгерде бизди кече эл каттуу турбаса, бүтүн Кыргызстанды шайлоого укугу жок деп БШК чечим чыгарып койгондо, эгер эл өз бактысы үчүн, өз келечеги үчүн күрөшпөсө, анда бизде калып калат. Ошон үчүн айтып атам, бул элдин жеңиши болду. Элге болгон тандоо. Акыркы күндөрү эгемендүү Кыргызстаныбызды Россияга кошобуз деген эл душмандары көбөйдү. Өлкөнүн эркиндиги үчүн аталарыбыздын төккөн каны кайда калды дейт. Ошол кемчонтойлорду каттуу жооп берип коюңузчу. Сиз дагы жооп берсеңиз болот. Сөзсүз эле мен айтышым керек эмес. Мен жаман көрүнөт экенмин дагы, сиз унчукпай жакшы көрүнүп отуруңуз. Келгиле баарыбыз жаман көрүнөт. Келгиле эгемендүүлүктү баарыбыз чогуу көргөйлү. Биздин эгемендүүлүк үчүн эч ким кан төккөн жок. Эгемендүүлүк биздин асмандан түшүп калды. Бизге белек болду. 91-жылы ким менен күрөшүп эгемендүүлүктү сатып алды? Эч ким. Орустар өзүңөрчө жашагыла деп кой берди, ошо мен эгемен болуп калдым. Ошондо дагы кээ бир кыйкырыктар болгон. Эгерде өзүбүз жашасак, койлорубуз эле багып кетет, сууларыбыз эле багып кетет. Жок, андай болбойт. Турмуш деген өтө бул поэзия эмес, проза. Оор маселе бул. Анан баланчыга кошулабыз, түкүнчүгө кошулабыз дегендердин дагы тилектери таш капсын. Биз өз түндүгүн өзү көтөргөн, өз киндигин өзү кескен, өз мамлекетине, өз жерине ээ болгон, өз тилинде сүйрөгөн, өз дининде сыйынган эгемендүү элбиз. Ушуну жараткан кыяматка чейин куттуу кылсын баарыбыздын маңдайыбызга. Биз 5 убак намазыбызды эмне деп тилейбиз? Суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн сакта дейбиз. Куру доомат жалган жалаалардан сакта дейбиз. Жараткандан сураганыбыз ушул болот. Акыркы демибиз чыкканча өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылба деп сурайбыз. Мына ошол тилекти кайталагым келет. Ушул кыяматка чейин Кыргыз мамлекетинин түндүгүн эч ким түшүрө албасын.
Biz hiç kimden közünde karab yaşap kalbaylı. Bizden Kırgızstanda yaşap atkan bardıq elge, biz de uşunday tegiz mamile kılgan, adlettүү mamleketти kurganda Allah nasip etken olsun. Göçmenler oyunlarını siz uyuşturup Kırgızdın kök borusun düğünöge belgilүү kılganыңызды bilebиз. Бүгүнкү күндө чоңдорубуз тай казандуу көк бөрүнү казактарга сатып жиберишти. Тай казандуу көк бөрүнү өнүктүрүү боюнча пикириңиз кандай? Көк бөрү болобу, башка болобу айттым го мен жана. Биринчи кезекте ыйман менен мыйзамды бирдей коюп, тартипти орнотконубуздан кийин бизди тумшуктуусу чокуй албайт, канаттуусу кага албай калат. Ошондой өлкөнү курган сиз менен биздин колубузда. Ошондой төңкөрүштү жасай турган 4 октябрь. 4 октябрда тандоо бар. Ал тандоону мен мынтип айтып атам. Сиз тандайсызбы, же ашказаныңыз тандайбы өзүңүз билесиз. Өзүңүз тандаңыз. Жүрөгүңүз, акылыңыз айтканды жасайсызбы, же ашказаныңызды угасызбы, аны да өзүңүз билет. 4 сааттан кийин түшүп кете турган жерге, өзүңүздө жийиркенип барбай турган жердин тандап аласызбы, же жаркын келечекти тандайсызбы, аны да өзүңүз чечет. Биз жалгыз гана бизге добуш бергиле деп айтпайбыз. Бирок суранабыз. Эгер 4 октябрда ушундай бурулуш болбосо, Масалиевдин оокат өтпөй калбайт, Мадумаровдун же Жамалдиновдун же Абидин Темировдун ушул жерде отургандар талапкерлердин оокатыбыз өтпөй калбайт, өтө берет. Бирок өлкөбүз эмне болуп атса да калат. 25 жыл баштагы Мадумаровдун сөзүн уксаңар, 10 жыл баштагы Мадумаровдун сөзүн уксаңар, ошолор келди го. Урматтуу иним адакан дейт, биздин жерибизде куш келип кушбак кылсын. Биз үйлөөбүз менен канча жылдан бери сизди колдойбуз, чындык болбой келет. Быйыл башкача шайлоо болот деп ишенип турабыз, көзөмөлдү жакшы кылып барсаңар дейин, биз Каракой деген айылдан келдик. Арасы узак, горный запада, горный зонада жашайбыз. Тоолуу аймак деген да бул. Мен ушу айылга келгенде орусча үйрөнүп кетем анча. Партияңар өтөт деп ишенебиз. Бизде пенсия 2-4 миңге чейин пенсия, ошону караштырып берсеңер, сөзсүз парламентке сөзсүз барасыңар. Ак жол, өмүрүңүз узун, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Эл ишеничин актай турган инсансыз дейт. Рахмат. Алла разы болсун, тилегиңиз кабыл болсун. Муну пенсия маселесин айтып атканыңыздарда, муну партиялар, көчөдө илинип турган партиялар эмне үчүн бизден сурап атат? Сиздердин рекламаңыздар жокко, КТР, ЛТРден чыкпай атасыздарбы дейт. Сиздер билесиздерби алар канча турушун? Канча турат? 1 мүнөтү 40 миң. 37 миң сом турат. 1 мүнөтү. 1 мүнөттө 1 пияла чай иче албайсыз. Ошол 1 мүнөттө алар өздөрүн мактаткан акчага биздин мугалимдер менен дарыгерлер жарым жыл иштейт. Алар 1 мүнөт. Мен жана Кадамжайда санадым. Эгерде 60 мүнөт 1 саат эле чыгып койгон болсо, алардын акчасы 200 миң сом болот экен. Ким чыгат аны? Тиги кишинин жакшы көргөн гана 4-5 баласы чыкпаса, башкалар чыга албайт. Biz sizler менен бирдейбиз. Biz кедейбиз, бирок байбыз. Неге? Биздин чөнтөгүбүз жука, көкүрөгүбүз кенен. Биздин чөнтөгүбүз ач, көөдөнүбүз ток. Biz бирөөдөн үмүт кылбайбыз, biz жараткандан үмүт кылабыз. Biz алар жүргөн жерде жүрбөйбүз, biz карапайым калк менен биргебиз. Biz көчөлөрдө илинип турбайбыз, biz сиздердин жүрөгүңүздөрдө илинебиз. Biz eldik partiyabız. El менен birge болобуз, el көргөндү көрөбүз. Мына ошол 37 миң сом төлөп 1 мүнөттө мактаткандан эмне пайда чыгат? Кээ бир партиялар кечеси күндүзү тынбай чыгып атат, Эми ошолорду санаңыздар. Эгерде кокустан биз 10 саатын эсептедик, 200 миллион сомдун тегерегинде болот экен. 200 миллион сомдун тегерегинде кетет экен. Рекламасы. Ошол шайлоо бүткөнчө. Ошол 200 миллионду асманга сапырып аткандарга бир мунжу же бир майып барып 2000 сом сураса бербейт ошолор. Бирок асманга сапырат.
Benim darıma 2000 so'm gerek ekan. Kızım oğurup, Bişkek'te oğurukxonaga tushib qaldim. Je balam shunday tushib qaldi. 2000 so'm gerek desenger, 2 yıl kutsanger da berbeydi alar. Je qalptı. Emi tandoo özüңөрдөр. Özüңүздөр чечим алыңыздар. Bütün Kırgızistan partiyası buyursa ötөt deyт, inşallah. Partiyanın negizgi bagıtı qanday bolot? Tartip menen ыйман bolot. Men 20 yıldan beri aytam şu muvakkatda gelgen sahibi. Bişkekten kakkan kazık uşul muvakkatda titreş gerek. Bişkekten kakkan kazık çoğalayda titrep, tüp menen Aktalada, narın menen kölde titreş gerek. Oşonda tartip bolar. Anan köp aytat. Madumarov deyt, gelse deyt. Madumarov gelse jetekçi bolup deyt. Bu kılıç menen başkarat deyt. Kılıç menen emet. Kılıç kim geçtiret? Töveldir geçti. Karapayım kalpka meyir çaçılar. Elge meyiringi çaçışın gerek. Töveldirge kılıç. Em üçün kaznaga kol salgandardın kolun çavuş üçün. Likkildep Kırgızistan'ın içinde жүрүп alıp, жүгүрүп, butu tınbay, elge karşı жүргөндөрдүн butuna çavuş üçün. Kaardуу болуш керек. Men atam rahmatullah aytat эле. Jetekçinin gözünde kaarı, жүрөгүндө meyri болуш керек деп aytat эле. Kaarыңды balam. Jetekçilerge çaç. Meyriңди элиңе çaç деп aytat эле. Biz ошондой тарбия көргөнбүз. Bütün Kırgızistan partiyasынан birinci kaysı işten baştaysız, kenenirek deyt. Menden kenenirek kaysı partiyanın төрагасы сүйлөп берди sadagam, aytчы. Men süylöy beret ekenmin, sizler surop bere beret ekensizler. Başka partiyalardın töragalары көрünböy dele koyot eken. Bişkekten çıkpay dele koyot eken. Sizler alardın arkasından жүгүрө beret ekensizler ошол жакшы деп. Bu kanday boldu? Bayağı үй бүлөндү билесиңер, тил алчак баласыны жумшай берет, тил укканда ошол, иш кылганда ошол, чөгөргөндө ошол, мал сугарганда ошол, бир газанда балдар болот ошо бир үйдө. Аларга эч ким сөз айтпайт. Көрөбү? Анан апасы тойго кетип баратканда ошо газанданы жетелеп алат. Неге? Ал үйдө болсо туугандарын иштетпейт деп. Ana, enem külüp atat. Oşondoy nebereňiz bar deydi, to'g'rimi? Bar da har bir uyda oşondoy bardy. El da oşondoy ekende, men har şayloo sayın kele berem, süylöy berem, joluguşa berem, ayta berem, kayra ele maga suray beresin. Atambayev menen bir jolukmaýarбы? Jok. Oblastın gubernatörü bolup turgan кезде Жээнбеков menen bir jolukmaýarбы? Jok, emdige добуш бересиңер аны? Hayattan jaman görüyorsunuz. Sosyal demokratlar kança doğuş aldı SDPK'da? Hazır. Qaysı partiyanın төрагасы menen jolukmaýar? Kimsilerge gelip şunday kılıp süylöp berip otur. Men bayağı til alçak balamındağı gazandalardı kötörüp alıp toylop жүрө berip kesin. Жоопкерчиликти чогуу алалы. Biz kanday bolsok, jetekçimiz oşondoy bolar. Sebep İslamda oşondoy aytılат. Çındığında jetekçiňer özüňerden deyt. Özüňer kanday bolsaňar, jetekçiňer oşondoy bolar deyt. Adakan deyt, birinci özüňdi ehtiyat kıl deyt. Men özümdi ehtiyatdayım. Bu kişi özüni ehtiyattasın, bu kişi özüni ehtiyattasın. Өлkölü kim ehtiyatdayt? Eldi kim ehtiyatlar? Mаңдайга жазганын көрөбүз. Бул шайлоо таза шайлоо болбойт окшойт, кысым өтө чоң болуп жатат. Мен şu кысым деген сөздү түшүнбөйм. Үйүңүзгө келип кысып атабыз сизди. Же жаткан жериңизде келип муунтуп атабыз. Эмне болгон кысым? Мага көрсөткүлөчү, эмне болгон кысым? Же муну шайлайсың деп аркаңыздан уруп атабыз. Эркөзүңүздө бар. Жанагы кабинага киргениңизден кийин siz bilesiz, жараткан Аллах билет, башка эч ким билбейт. Эмнеге кысыласыңар? Бирөө келип зөөкүрлүк кылса, алдаганды жакшы билебиз го. Айткыла да. Куду сен айткандай болот деп койгула, билгениңерди кыла бергиле. Кандай кыласыңар? Өткөндө бир жерде жыйын өткөрүп атсак айтат. Биз эми аларды алдайбыз дейт. Акчасыны алабыз дагы, кида жетебиз аларды.
20 жылдан бeri алар бизди кидать этип келатат дейт. Бир жолу биз кидать этели. Мен айттым, акчасын алып жоопкерчиликти кантип тартасың ал убакта? Жок, эми напси чыдабай кеткен болсо, алысын алып кое беребиз, аягын жайлай беребиз. Ошентип жайлагыла анда. Эмне дейин? Алба десем аласың. Анан паспортубузду жыйнап атат. Үйүңүзгө келип сандыгыңыздан алып кетип атат. Өзүңүз алып чыгып берип атасыздар, анын ордуна бир нерсе алып атасыздар. Не дейсиңер? Каганын төртүндө сүйлөшөбүз. Мен жасап атам ушуну. Жайланайындар. Баягы бир иш айткан экен да. Бардыгын өзүбүз жасайбыз, чындыгын өзүбүз жасайбыз. Анан келип биз эми карапайым элбиз да, түшүнбөйбүз да. Şu карапайым дегениңер менен 1 саат отурсам 1 саатта 3 жол алдайсыңар мени. Мен 2 дипломум менен кайерден алданып калганымды билбей калам. Куш келипсиз Адакан мырза. Интернет сайттарда Кыргызстан Россиянын составына кошулат деген тилеги таш капсын. Жок башка сөз. Мектептерде окуучу кыздар мугалимдерден өтүп боёнуп мини юбка кийип келсе болот дагы. Авретин жаап, хиджаб кийип келгендерге болгон кысымдарга чектөө коюуга болобу дейт. Болот. Ал үчүн ыймандуу бийлик керек. Ыймандуу бийлик керек. Аслер ыйманына карабай, пулуна карап шайлап атпайсыңар. Кандай дейсиңер? Биздин өзүбүздөн экен, биз тараптан экен, биздин уруудан экен. Силер тазабы, харамбы, ала халалбы, ага карабай атасыңарбы, садакаларым. Анан биз таза болбосок, эл кайдан таза болот, эл таза болбосо, бийлик кайдан таза болот. Өткөндө бир энелер отуруп алып ыйлады го. Биздин жакшы көргөн уулубузду камап коюптур, эми бизге жоолукту ким кийгизет? Аллах кийгизет. Насип кылса. Деги эле мусулман эже карындаштарыбыздын дин тууралуу эркиндигин кайда калды дейт. Дин тууралуу эркиндикти билиш керек, ошол эле кезде жоопкерчиликти да кошо сезиш керек. Бизде эмне дейт? Ар бир мамлекетте жашасаң, ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ий дейт. Эгерде ошол эки гана атаң менен энеңди, атаң менен энеңи кандай сөз айтса дагы баш ийишке милдеттүүсүң дейт. Бир гана учурда баш ийбей койгон укугуң бар. Эгерде сени Аллахка ширк кош десе, эгерде Аллахтан башка Аллах бар десе, эгерде шарияттан чык деп тоскоолдук кылса, анда атаң менен энеңди укпай койгонго укугуң бар. Башка учурда башыңа жуугунду куюп жиберген кезде дагы башыңды ийип таазим кылып турушуң керек атаң менен энеңе. Башка учурда билесиздер, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Эркектин аялдын алдындагы артыкчылыгын, эркектин аялдын алдындагы жоопкерчилигин бирдей коюп койгон. Аялдар дейт, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгер Аллах мага башка бирөөгө, өзүнөн башка бирөөгө сажда кыл десе, мен күйөөлөрүңөргө сажда кылгыла деп буйрмакмын деген. Азыр каяктан күйөөлөргө сажда кылмактырсың? Мына жигиттер күлүп баштады, азаптарын чегип аткандары билет. Экинчи жагынан, эгерде баласы дейт, атам менен апам бир убакта чакырып калса, кимге жооп берейин десе, энеңе дейт. Экинчи жолу кимге десе, энеңе дейт. Үчүнчү жолу кимге десе, энеңе дейт. Атанын алдындагы эненин баркынын канча даражада жогору турганын дагы биздин ислам көрсөтүп койгон. Кыз балдардын укугун ислам диничелик коргогон бир да дин жок. Бир да демократиялык өлкө исламчалык коргобойт. Мына Америкада суктанып аткан аялдарга тең укуктуулук берип добушка катыштырууга уруксат бергенине жарым кылым болуп атат болгон. А бизге 1,5 миң жыл болуп атат. Эркектин алдында аял бийик. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиштин эшиги энеңдин таманында деген. Биз кыргыздар эмне деп айттык? Аталуу жетим, арсар жетим, энелүү жетим, эрке жетим деп атат. Ошон үчүн мына суроо берген азаматка мен ушинтип айтам. Ата-энеңди ата-энеңдин тарбиясын угуп, ата-энени сыйлаганды үйлөнүп алган болсоң, эч эки дүйнө кем болбойсуң. Biz başta uşul sözlerdi, goğugat elek,
Атаң менен энең жаныңда турганда сезбейт элем. Кеткенден кийин аттың кылып каласың, бирок кайтпайт экен. Баарыбызга белгилүү дейт Адахан Кемсанбаев 23-жылдан тартып Кыргызстан тышкы карыздарын төлөп баштайт. Анткенде Кыргызстан бюджети дефицит менен кабыл алып жаткан мамлекеттин катарынан кутулабыз дейт. Кыйын маселе бул, кыйын. Алкымды тыймайынча, ашказанды тыймайынча кутула албайбыз. Караңыздарчы, өткөндө Кызыл Токой айыл өкмөтүнө бардым мен Чаткалга. Ошол жерди ата-энелери жаткан, биздин Шамбисай сыяктуу алтын казып атышты. Түркиядан келип казып атыпты. Ошол жердин 11 депутаты бар экен, айыл кеңешинин. 11 депутатын мен сүйлөдүм, теледен да көрдүм. Теледен эмес, YouTube'дан көрдүмүздөр. Теле андайды көрсөтпөйт. 11 депутатын Анталияга алып кетип. Анталияга алып барып 10 күн эс алдырып келип, кол койдуруп, мөөрүн бастырып алды. Ошол депутаттарды мен шайладым. Өзүңөр шайладыңар го. Айылдык кеңештин депутаттары. Анталияга барып 10 күн эс алдырып келип, каалаган документине кол койдуруп атат. Кимде кепилдик бар эртең? Ушул жогорку кеңешке бүтүн сатып алган депутаттар кетип баратат. Артында куркулдар кетип баратат. Ушул алдына жылмайган сүрөттөрүн тартып коюп, аркасында жети баштуу ажыдарлар кетип баратат. Азыр бирөө айтты. Алар барганда отурбайт. Сен кет дейт, акчасын берет, башка болот, алар кетет. Анан эле кылтыйып беркилердин башы чыгат. Аттың деп сан чабабыз ошондо кеч болуп калат. Ошолорго жанакы мүнөтүнө 37 миллион төлөтүп аткан кимде кепилдик бар? Башка бөтөн мамлекет акча берип, ошолор депутаттык алып барбайт деген кимде кепилдик бар? Мына ошолорубуз барып туруп, жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алса, 115-и басып берип атат мондайда. Көрдүңүздөрбү? Же мен жалгыз көрүп атам. Мына көчөдө сүрөт илинип турат. Ооба деп мондагы. Эмнеге ооба? Басканга даярбы? Неге ооба? Эки эркек жылмайып турат дагы бири-бирине ооба дейт. Эмнеге ооба? Экөө макул болуптур, кийин төртөө болуп алыптыр макулбуз ооба деп. Эмнеге макул? Ойлонушубуз керек кичине. Депутаттардын санын 60-ка чейин деп жатасыз дейт. Суроо, кантип мыйзамды иштеп чыккансыздарбы дейт. Конституцияны өзгөртөбүз деп атат. Депутаттардын саны конституция менен аныкталат. Кыргыз парламенти баланча сандан турат деп конституцияда жазылган. Мен түшүндүрүп айттым аны. Сиздин партияңызга канча мандат керек? Сиздин программаңыз ишке ашыш үчүн дейт. 61 мандат керек. 61. Эгер биз 61 мандатка ээ болсок,